32 жаштагы Гүлпери Адилбекова өнөкөт бөйрөк оорусуна чалдыккан. Оорунун белгилери бала кезден эле байкалып, дарылоону үзгүлтүксүз жүргүзүп келген. Бирок азыркы учурда анын 2 бөйрөгү иштен чыккандыктан жашоосу гемодиализ аппаратына байланды. 10 жылдан ашык лечениямен жүрдүм, 10 жылдан кийин анан диализге түштүм да. Өзүмдү алаксып жүрөбүрмүн да, оказывается, ошо токсикоз менен кошулуп, жанагы креатин көтөрүлүп аткан экен. 3 айлык болгондо выкидыш болду. Адилбекова ооруканага келип, жумасына 3 жолу канын тазалатып кетет. Антпесе анын абалы оорлошуп, өмүрүнө коркунуч жаралат. Бейтап кадимки жашоого кайтуу үчүн чет өлкөдө операция жасатуу муктаждыгы бар. Бул үчүн атасы бөйрөгүн берүүгө даяр. Болгону каражат тартыш болуп жатканы айтылды. Аппараттын жардамы менен жашайм. Дары эч нерсе таасир этпейт. Бир күн албай калсам, уже көңүлүм айланып кайра эле кусуп, давлениям көтөрүлүп, бутум шишип, жатып калам да, өзүм кыйналып калам. Гүлпери Адилбекова жолдошу экөө тең мамлекеттик кызматкер. Тапкан акчасы дарылануудан ашпай жаткан үй бүлө чет өлкөдө операция жасатууга кайрымдуу инсандардан жардам күтүшөт. Ал үчүн экрандагы номурларга кайрылып, акча которсоңуздар болот. Операция кылган сумманын жарымы десем болот, ушу миллиондон ашык топтолуп калды. Калган сумманы да ушу чогулуп калса, ушу эртерээк чет мамлекетке барып операция кылдырып келгенде жакшы болмок. Убакыт канчалык узаган сайын абалы оорлошуп, ушундай кыйналып баратат да. Bunday ooруну эч кимдин башына салбасын. Элибиз баардыгыбыз ден соолукта болсун, бул оорудан эч ким оорубасын деп каалайт элем, ошо Алла Тааладан тилейт элем, ушул ооруга эч ким чалдыкпасын деп. Биз барган бул ооруканада 90го чукул бейтаптын бөйрөгү иштен чыгып, гемодиализ аппаратында жатканына күбө болдук. Алардын жаш өзгөчөлүгү каралган эмес. Арасында ондогон жылдардан бери аппарат менен жашап жаткандары да бар. Дарыгерлер оорунун алдын алуу үчүн жарандарды жыл сайын медициналык кароодон өтүп туруусун, өз ден соолугуна кайдыгер карабоого чакырышат. Азыр эми заманбап технология өнүгүп атат, анализдер бардык жерде жетиштүү. Жок деген ошолор өздөрүнүн ден соолугун бир жылда бир жолу текшерилип карап турса, ушул нерселердин алдын алып калса жакшы болот эле деген ойда. Асия Сыдыкова, Шахрух Иминжанов, Регион телеканалы, Ош.